Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СНИЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Өрнөктөгү үрөй учурган кырсык. Ооруканада оор абалда жаткан баладагы каза болду. Ысык көл районунун Өрнөк айылында болгон жол кырсыгынан ооруканада оор абалда жаткан бала бүгүн 19-июлда каза болду. Бул тууралуу Супер KG порталына Ысык көл аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Альмира Алдашева билдирди. Кырсык 17-июлда Өрнөк айылында болгон. Анда Toyota унасы менен артынан келе жаткан Mercedes-Benz унасы сүзүшкөн. Toyota унасынын айдоочусу, анын жубайы жана 9 жаштагы небереси ошол жерден каза тапкан. 3 бала оор абалда ооруканага жеткирилип, ошол түнү 2 өспүрүм каза болгон. Ал эми экинчи унанын айдоочусу жана 2 жүргүнчү денелеринен жаракат алып ооруканага жеткирилген. Унаны 20 жаштагы бишкектик жигит башкарып бара жаткан. Кийинчерээк каза болгондор Кыргызстандын Будагы туруктуу өкүлү Аида Кысмалиеванын ата-энеси жана алардын 9 жаштагы небереси экени айтылган. Булак Супер KG. Ыйлаба кызым, Камчыбек Ташиев апасына жардам бергиси келип ыйлаган кызга 200 000 сом берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев оштогу селден кийин апасына жардам бергиси келип ыйлаган кичинекей кызга акчалай жардам кылып белек берди. Оштогу селдин кесипеттерин көрүү учурунда Ташиев кичинекей кыздын ыйлап жатканын байкаган. Аны Ташиев көз жаздымда калтырбай, эмне болду деп сураганда кыз апама жардам бергим келип жатат деп жооп берген. Кыздын апасы базардагы товарларын селге агызып ийген. Көп өтпөй Камчыбек Ташиев кыз менен апасын кабыл алып, апасына 200 000 сом жана кызга белек тапшырган. Апаңды жакшы көрүп ыйладыңды, мына эми сага Кудайым берип жатат. Ыйлабай, деди Ташиев. Булак Супер KG. Камчыбек Ташиев камакка алынган бажасы боюнча үн катты. Мыйзам бузса ким экенине карабай камалат. Президенттин тууганы менин бажам камакта отурат. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Маалыматка ылайык, ал Ошто мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен болгон жыйында коррупцияга аралашпоону эскертип, мыйзам бузгандар жоопко тартыларын айткан. Мамлекет кезекте тургандар үчүн 138 гектар жерди трансформациялады. Аны жергиликтүү органдар сатып жатат. Акимге, депутатка, өкмөткө беришибиз керек деп элден акча чогултушууда. Бир чекти 50 000ден 300 000 сомго чейин сатышууда. Мамлекет анын барын акысыз трансформация кылып берсе, силер сатып жатасыңар. Элден чогулган 300-350 000 доллар жогорку кеңешке чейин жеткени боюнча маалыматтар бар. Бул боюнча арыз түшсө, бары камалсын. Президенттин бир тууганы мыйзамды бузган үчүн азыр камакта отурат. Президент ал экөөнү тең аяган жок. Мыйзамды буздуу жоопко тартылсын деди. Анын фамилиясы да Жапаров улан. Экинчиси ким экенин так айткан эмес. Мына менин бир тууган кайнежемдин күйөөсү бажа мыйзамды бузган үчүн камакта. Эч кайда кете албайт. Ким болбосун мыйзам алдында жооп берет. Уктуңарбы? Мен мэрмин, губернатормун, министрмин, мага тийбейт деген болбойт. Жергиликтүү бийлик органдарын жоопко тартыш оңой эле. 1 саатта эле алып барып камап коюшат, деди Ташиев. Ошондой эле ал өзгөчө мектептерден акча чогулткандар менен катуу күрөшүүгө чакырды. Эске салса, Камчыбек Ташиевдин бажасы кармалганын укук коргоо органдары 17-июлда билдирген. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаровдун жакын тууганы Улан Жапаров кармалганы кабарланган. Экөө тең алдамчылыкка чектелип камакка алынган. Булак Спутник KG. БШК депутат Тазабек Икрамовду мандатынан ажыратты. Борбордук шайлоо комиссиясы 19-июлдагы жыйынында жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовду мандатынан ажыратты. Буга Икрамовдун өз эрки менен арыз жазганы негиз болгон. Икрамов өзү мандатын тапшырууга эмне себеп болгону тууралуу комментарий бере элек. Тазабек Икрамов 2021-жылы өткөн шайлоодо бир мандаттуу Сузак шайлоо округунан шайланып келген. Парламентте элдик депутаттык тобунун жана транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин мүчөсү. Ал буга чейин жогорку кеңештин 6-чакырылышында Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеси менен депутат болуп келген. Буга чейин жогорку кеңештин бир катар депутаты мандатын тапшырган. Алсак 25 апрелде Ысык көл бир мандаттуу округунан шайланып келген депутат Максатбек Сарбагышев мандатын тапшырган.
Анын алдында ишеним фракциясынын депутаты Эмилбек Жусупов, Ноокат округунан шайланган Жусупбек Коргонбай уулу, Свердлов округунан келген Шайлообек Атасов, Кара Суу округунан Искендер Матраимов, Баткен округунан Нурлан Ражабалиев, Ош округунан шайланган Айбек Осмонов жана Ата журт Кыргызстан партиясынын катарында шайланган Абдывахап Буронбаев арызынын негизинде мандатынан ажыратылган. Жогорудагы бир мандаттуу округдарда мөөнөтүнөн мурда шайлоолор өтүп, жаңы депутаттар шайланды. Партиялык тизме менен парламентке келген депутаттардын ордуна кезектеги талапкерлер мандат алышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 17 июлда Шамалды Сай шаарында чек ара кызматынын кызматкерлерине жаңы үйлөрдүн ачкычтарын тапшыруу иш-чарасында сүйлөп жатып, жогорку кеңештин мыйзамсыз иштерге аралашкан депутаттардан тазалоо иштери жүрүп жатканын билдирген. Булак Азаттык. ФИФА Израилди футболдон толугу менен четтетиши мүмкүн. Израиль Газадагы салгылашуу учурунда эл аралык футбол федерациясынын эрежелерин бузган үчүн футболго байланыштуу бардык иш-аракеттеринен четтетилиши мүмкүн. Бул тууралуу Ресурс агенттиги адам укуктары боюнча адистешкен юристтер жүргүзгөн көз карандысыз юридикалык анализге таянып билдирди. Маалыматка ылайык, Палестинанын футбол федерациясы Израилди дисквалификациялоо сунушун май айында киргизген. Өз кезегинде ФИФА ага чукул арада юридикалык берүүнү тапшырып, бул маселени өз кеңешинин июль айында өтө турган кезексиз жыйынында кароону убада кылган. Азия футбол конфедерациясы дагы Израилге каршы арызды колдогону баса белгиленди. Булак Суперкежи.